Assalamu алейкум. Дагы да болсо биздин фото өз ишин улантууда. Сиздер менен биз Ысык Ата районунун Нурмамбет айылында турабыз. Себеби Назир эжебиз тамак аштан, квартплаттан, кийим кечеден кыйналгандыктан бизге кайрылуу таштаган. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай Назир эжебиз бир канча убакыттан бери ушул бетон менен курулган үйдө жашап келе жатат. Эжебиз ушул сыяктуу жылкычтар менен ошол бул эски мурда курулган үй болгондуктан эжебиз ушул муздак болсо да ушул жерде күн өткөзүп келүүдө. Эжебизге азыр ошол кыш мезгили болгондуктан тамак аштан жана ушул сыяктуу бир канча кыйынчылыктар пайда болгон. Негизи кандай муктаждар болуп жатат? Тамак аштан, продуктудан. Тамак аштан өзүм иштебейм эч жака. Турам тек башым ушунтип калтылдап турат. Оор жумушка жарабайм, ысыкка жарабайм, устакка жарабайм. Ушулса бир күндү көрүп атабыз биздин экөөбүз. 150 миң сомго бул үйдө негизи азыркы маалда ошол 3 комната экен. 3 комнаталуу үйдө 150 миң сомго ошол бул эжеге ошол ээси дагы жардам иретинде ошол 150 миң сомго берейин дептир бул эжеге. Келиңиздер бир аз аракет кылып, көп түкүрсө көл болот дегенде ушул үйдө эжеге алып бериңер, жок дегенде бир канчасын чогултуп бериңер, биз аракет кылалы. Иншалла акыбетте Тодой сот менен кайтып келишини биз ишенебиз.